мына Дубайга чөл да, какыраган чөл. Ошол жака сиз азыркы Дубай болбогондо ошо чөлгө барып элеңиз. Барбайт элеңиз да. Эми карасаңыз ошол чөлгө, какыраган чөлгө триллион долларларды киргизип, дүйнөдө Дубай деген бир сиз айткандай философия же идеология, бир брендти түзүп коюшту да. Дүйнөнүн ар бир жараны Дубайга барам деген мечтаны эмне деп коет? Кыялды жаратып коюшту да. Бизге бул триллион доллардын кереги жок. Бизде баары даяр. Бир аз эле реклама керек, кетти туризмчи. Мамлекет бир керектүү бир 3-4 токтомду өзгөртүп коюш керек. Анан рекламаны берсек кетти. Анан элестетиңиз, эми 1 миллион турист келсе, ар бири $1000 канча болот? 1 миллиард акш доллары. Бул деген биздин мамлекетке өтө чоң инвестиция да. Бул 3 миллионго жакын биздин жарандар ушу туризм менен иштеп калат да. Азыр биздин эң негизги экономикабыздын локомотиви деген Кумтөрдөн дагы 1 миллиард доллар түшпөсө керек жылына. Кыргызстанга 1 миллиард акш долларын алып келген Кыргызстанда продукт жок. Андай мен мисалы бүгүнкү күндө уга элекмин Кыргызстандан кайсыл бир тармак алып келгенчи. Эми баягы миграция бечара жанагы биздин кеткен кыргыздар Россияга барып, кайсы бир жыл статистикада турган, ошолордон келген акча бир жылда албетте ал эми суммасы миллиардтан ашат. Бирок мында Кыргызстандын продуктусун чет мамлекет сатып 1 миллиард алып келген продуктун мен мисалы уга элекмин да. Бул экспортко барабар да. Кыргызстандын продуктусун экспорттогонго барабар да. Биз эми тур продуктуну экспортко чыгарып атабыз да, чет мамлекеттерге евро менен доллар келип атат. Nobel ишенимдүү компания, сапаттуу үйлөр.